أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وألحقنا بالصالحين رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير أما بعد Jalalayn tafsirini okuunu ulantабыз, урматтуу жамаат. Өткөндө Бакара сүрөсүнүн 26-аятына келип токтогонбуз. Бүгүнкү аятты киришүүдөн алдын өткөнкү сабактан бир аз эстетме. Мадинага пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хижрат кылып баргандан кийин эң биринчи түшкөн сүрө Бакара сүрөсү деп айтканбыз. Ошол менен эле кошумча пайгамбарыбыз Меккеде турган кезде хижрат кылуудан алдынкы түшкөн сүрөлөрдүн баардыгы меккелик сүрөлөр деп аталып калган. Мадинага баргандан кийин хижрат кылып баргандан кийин түшкөн сүрөлөр мадани, жолсо мадиналык сүрөлөр деп аталып калган. Бакара сүрөсүнүн эң биринчи эмне үчүн биринчи катары түшүрүлүп, анан ошол пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ошол Мадина доорунда эң акыркы убагына чейин пайгамбарыбыз бул дүйнөдөн өткөнгө чейин ушул Бакара сүрөсү акырын түшүп тургандыгын, кээ бир сырларын айтып өткөнбүз. Ошол сырлардын бирөөсү, урматтуу жамаат, билесиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Мекке доордон Мадина доорго өткөндөн кийин ал жака эркиндик башталган. Мусулмандар эркин ибадат кылып, намаздарын окуп, ислам амалдарын эч кимден коркпостон, жашырынбастан эркин аткарып алышкан. Пайгамбарыбыз Мадинага баргандан баштап эле эң биринчи ушул сүрө түшүрүлүп баштаган. Анткени ал жерде мусулман коомчулук түзүлүп баштаган, эң биринчи. Ошол коомчулук түзүлгөндө коомчулукта 3 түрлүү адамдар болоорун Аллах Таала ушул Бакара сүрөсүнүн башында бизге эскертип баштаган. Эң биринчи ошол коомдогу топтогу адамдар кимдер? Булар момундар деп баштаган. Бакара сүрөсүнүн башында алиф лам мим биринчи аят окулгандан кийин аллазина юъминуна бил гайб деп. Заликал китабу ла райба фи. Бул китепте эч кандай шек күмөн жок. Худал лил муттакин. Таквалар үчүн бул туура жол, таквалар үчүн бул хидаят жол. Таква кыла турган жол деп, ал таквалар кимдер дегенде, таква боло тургандар ким деп айтылганда кийинки аяттарында аллазина юъминуна бил гайб, гайбка ыйман келтиргендер деп таквалардын сыфаттары жөнүндө, башка айтканда мусулмандардын, момундардын сыфаттарын баштаган. Эң биринчи алардын сыфаты, алардын биринчи Аллах Таала алардын ким экендигин эмне менен баштаган, кайсы сөз менен баштаган? Алар гайбка ыйман келтирүүчүлөр деп. Бул ар бир сөз Куранда, ар бир тамгасы кокустан эле жөн эле келип калган эмес деп айтканбыз. Ар бир сөзү максаттуу түрдө, ар бир сөзүнүн, ар бир тамгасынын аркасында көптөгөн сырлар, хикматтар бар экендигин айтып өткөнбүз. Момундардын эң биринчи сыфаты ошол гайбка ыйман келтиргендер. Андан кийин кайсылар? Аллазина юъминуна бил гайб ва юқимунас-сала. Намаз окугандар, ва мимма разакнахум юнфикун. Аллах Таала берген рызкыдан алар нафака бергендер, зекетин бергендер, садакасын бергендер деп өткөнбүз. Анан мурунку китептерге, пайгамбарга келген китептерге ыйман келтиргендер, пайгамбарларга ыйман келтирген деп айтып келип эле, мына ошол улайка хумул муфлихун. Дал ошолор улайка ала худан мир раббихим, алар мына Роббисинен келген эң туура жолдо, ва улайка хумул муфлихун. Аллахтын астында ийгиликке жеткен, Аллахтын астында кутулууга жеткен бир жеңишти, бир улуу жеңишти жеңип алган же ошол улуу жеңишке жеткендер кимдер? Дал ошол жогоруда айтылган сыфаттагы ээлер деп, болгондор деп момундардын сыфатын биринчи айткан. Андан кийин эле инналазина кафару 6-аяттарында ошол көшөрө капырлык кылгандар, акыйкатты көрүп туруп тескери бурулуп кеткендер, ынсаптуу бир Алла жөнүндө, башка айтканда Аллах Тааланын барлыгын, бирлигин, сыфаттары жөнүндө, бул Алланын жиберген пайгамбарлары жөнүндө, китептер жөнүндө, дегеле Алланын жиберген дини жөнүндө ой жүгүртпөстөн, ой жүгүртсө дагы ынсапсыз, текеберлене, көшөрлөнө капыры болгондордун
жөнүндө айтылып, алардын жүрөктөрүнө мөөр басылган. Жүрөктөрүнө эле эмес, балким жүрөккө жетчү көздөрүнө, жүрөккө жетчү маалымат жетчү кулактарына дагы мөөр басылып, алардын эч качан ыйман келтирбегендиги айтылган эле. Бул албетте бардык жана ыймансыздарга эмес, балким ошондой көшөрө болгондорго, текеберлене болгондорго деп айтылган эле. Андан кийинки аяттарда мунафиктар жөнүндө башталган. Мунафиктардын сыфаттарын өткөнкү сабакта айтып өткөнбүз. Биринчи момундар, ошол коомдо кимдер болду? Момундар болду. Андан кийин ыймандуулар, экинчи топтогулар ыймансыздар. Бир сөз менен айтканда, үчүнчү топтогулар ошолордун ортосундагылар деп. Алар кимдер? Элдерге өзлөрүн ыймандуу болуп көргөзүп, мусулмандардын арасында өзлөрүн ыймандуу мусулманмын деп көргөзүп, бирок өзлөрү алдынча калганда, өзлөрүнүн жанагы табакташтар же жакындары менен калганда биз аларды шылдың кылып атабыз, биз аларды чындыгында биз аларды үстүнөн күлүп атабыз, биз силер менен бирге биз ыймандуу эмеспиз, мусулман эмеспиз деп башка айтканда мунафиктар жөнүндө айтылган. Алардын сыфаттары, эң биринчи эле сыфаттары жүрөктөрүнүн оорусу, фи кулубихим марад, жүрөктөрүнүн оорусу, ислам динге болгон, пайгамбарыбызга болгон, Куранга болгон, мусулмандарга болгон баягы көрө албастыгы, ичи таардыгы, алардын өнүгүп өсүп атканын көргөндө эмне кыларын билбей, жүрөктөрүнүн маанавый дагы хакыйкаттан оорусу күчөп аткандыгы, Аллах Таала алардын оорусуну кош бетер бул дүйнөдө дагы күчөтүп койгондугу айтылып, анан да бир канча аяттарда мунафиктардын, эки жүздүүлөрдүн сыфаттарын баяндаган. Мунафик деген сөздүн дагы маанисин айтып өткөнбүз. Мунафик деген сөз баягы нафака деген, нафак деген сөздөн келип чыккан. Нафак деген сөз улоого барганда, охотага барганда чычкандарды же жаныбарларды кармаганда жер казып алган, ичине кирип алган, баягы эки тешик, эки уя жасап алган, эки аң жасап алгандар. Кокус, коркунуч биягынан келсе, биягынан чыгып кетет турган, биягынан келсе коркунуч, биягынан чыгып кетет турган. Ошол сөздөн анан мунафик деген келип калган. Ошол сөздүктөгү мааниси менен терминдеги мааниси окшош, анткени экөө дал келинет. Эмнеге дегенде мунафиктарда ошондой, кайсысынан коркунуч келип калса, мусулмандардан коркунуч келип калса, же болбосо кайсыдан коркунуч келип калса, тиги коркунуч болбогон тарабына өтүп алышат. Мусулмандарга болгон коркунуч келсе, тигилери кетип алып, тигилерге коркунуч келип калса, мен мусулманмын деп чыга алып, эки жүздүү болгондордун сыфаттары. Ал эми кафара деген сөздүн, кафару деп 6-аятта келген, болсо кафир деген сөздүн термин жанагы эң биринчи колдонгондогу сөздүктөгү мааниси бир нерсени жашыруу деген маани. Дыйкан кафир деп да аталды. Дыйкандын эски арабта ошол колдонгон аттардын бирөөсү дыйкан деген. Кафир деген мааниде. Эмнеге? Ал мөмө жемишти, дандарды жерге жашыргандыгы үчүн. Кайсы бир нерсени жашыруун ошону кафара деген сөздөн келип чыккан. Ал эми адам өзүнүн акылын иштетпестен, ошол жүрөгүн туура багыт, жүрөгүн таза туура жолду таппастан бүт ошондой акыйкат жолду жаап жашырып алгандыгы үчүн мына ошондой кафир деген атага берилип калгандыгын айтып өткөнбүз. Анан мунафиктардын сыфаттарын айтып келип, я аюханнасу убуду, Аллах Таала бардык адамдарга кайрылуусу. Ким болбосун, мейли мусулман болгон, мейли ошол эки жүздүү болсун, мейли ыймансыз болсун, бардыгын адамдарды кайра Аллах Таала өзүнө чакырып атканын ойлоңгула деп. Я аюханнас, эй адамдарга көңүл бурдуруп. Я аюханнас дегенден я аюха деген сөзүнүн маанисин айтып өткөнбүз. Адамдарды эскертүү, ойготуу да. Эй дегенде мени карашты да. Ушу я аюханнас мааниси ушул да. Азыр мени эки жакты карап, сотка чыкып, антимитип аткандар дароо көңүл бурганда, я аюхаллазина деген Курандагы аяттар ошол адамдарды эмне кылып эле көңүлдөрүн бурдуруу, өзүнө тартуу. Анткени мындан кийинки айтылчу маалыматтар, мындан кийинки айтылчу аяттар, сөздөр өтө маанилүү экендигин, адам баласы үчүн, адамзат үчүн өтө маанилүү экен. Бардыгын чакырып атат. Бардыгын Аллах Тааланын жараткан Роббиси өзүнө чакырып атат. Я аюханнасу убуду роббакум лази халакакум. Силерди жараткан Роббиңерге, силерди жаратуучуңарга, жараткан жалгыз Аллага ибадат кылгыла, ага гана кулчулук кылгыла, ага гана сыйынгыла деп. Я аюханнасу убуду роббакум лази халакакум валлазина мин qablikum la'allakum tattaqun. Аллах Таала силерди дагы, силерден алдыңкыларды да жараткан, бүтүндөй адамзатты жараткан Аллах Таалага ибадат кылууга, балким такыбалыкка жетерсиңер. Жана бул китеп такыбалыкка
такыбалыкка үйрөтө турган, такыбалык жолго сала турган, ошол такыбалык жолго бекем кыла турган жолго түшөрсүңөр, балким ошол жолдо бекем болорсуңар деп. Анан Аллази анзала минас самаи маан, ошол Аллах Таала жерди жараткандыгы, жерден асмандан жаан түшүргөндүгү, ал аркылуу өсүмдүктөр чыгарганын бардыгын, ал кокустан өзүнүн өзү болбогондугун, анын аркасында жаратуучу бар экендигин, бүтүп бар Алланын жараткандын буйругу менен, иши менен ошонун бардыгы аткарылып жаткандыгын ишарат кылып, Аллахтын өзүнүн кайра бар экендигин, жалгыз экендигин, бүтүндөй ааламдын ээси өзү экендигин адамдарга эскертип, өзүнүн барлыгын, бирлигин, жалгыздыгын, сыфаттарын далилдеп, адамдарга кайра чакыруу кылган. Анан эгерде Куранга ишенбей турган болсоңор, ва ин кунтум фи райбин мимма наззална аля абдина, пендебизге жиберилген ушул Куранга ишенбей тургансаңар, фату би суратин мин мислихи, анда Куран сыяктуу бир сүрө алып келгиле деп. Эмне үчүн дегенде, билесиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам келген учурда арабтар өзлөрүнүн акындыгы менен, өзлөрүнүн кызыл тилдүүлүгү менен, чечендиги менен аябай сыймыктанышкан. Башка айтканда, ошол чечендик өнөр, кызыл тилдүүлүктүн деңгээли эң чокуга жеткен доор болгон да. Алар жанагындай майрамдарда, бир марекелерде өзлөрүнүн акындар айтышуу менен эң кыйын акындын эң жакшы жазылган, баарынан үстөн болгон ырларын харам эмеге, азыр Кааба ташка илип, Кааба ичине илип койгондугу менен сыймыктанып, кызыл тилдүүлүктүн ушунчалык жеткен чегине жетишкен да. Кайсы адамзат өзлөрү ошол кызыл тилдүүлүк, араб тилин жеткен болсо, ошол чегине жеткен да. Анан ошондой жеткен чегине жетсе дагы, сер мына өзүңөрдүн тилиңер, өзүңөрдүн бул сөзүңөр, ошо өзүңөрдүн тилиңер, өзүңөрдүн сөзүңөр, силер колдонгон сөз, эгерде силер Курандын Аллах Тааладан экендигине ишенбесеңер, анда жок деген сүрө алып келгилечи деп Аллах Таала бардыгын эмне чакырган эле? Чакырык таштаган да, мындай вызов кылган да, орусча. Чакырган бардыгын. Эгер ишенбесеңер Куранга, анда Куран сыяктуу алып келгиле. Бул болсо Курандын акыйкат экендигинин далили деп айтканбыз. Биринчи Аллах Таала өзүнүн асман жерди жараткандыгы, жер төшөгөндүгү, асмандан жааган, асмандар жараткан, ошонун бардыгын алып келип, анан Куранга фа иллам тафалу, силер эгерде кыла албасаңар, валан тафалу, силер чындап кыла албайсыңар деп так айткан. Мунун бардыгы Аллах Тааланын чын экендиги, Куран чын экендигин, акыйкат экендигин далил катары ушул аяты түшүп атат, бизге эскертип атат. Андан кийин фаттакун нараллати вакудухан нас вал хижара, отуну адамдардан боло турган, таштардан боло турган, мисалы өзлөрү сыйынып алган, өзлөрү бут кылып, өзлөрү айкел кылып сыйынып алган таштардан, ошолордон жана имансыз адамдардан, тозоктун оту күйө турган оттон сактангыла деп айтып, ал жерде уиддат лил кафирин, ошондой капырлар үчүн даярдалган экендигин айтып келип эле, анан вабашшириллазина аману деп 25-аятка өткөн сабакта өткөнбүз. Бул вабашшириллазина аманунда ортосундагы кээ бир байланыштарын айтып өткөнбүз. Ал кайсылар? Азыр мен айтып жаткан нерсем мурунку сабак менен бир аз байланып келип, анан бүгүнкү сабакты улай эле өтөбүз да. Вабашшириллазина аману, Аллах Тааланын барлыгына иман келтиргендер, Аллахтын жалгыздыгын тастыктагандар, ва амилу салихат, жана салих амалдарды кылгандар, пайгамбарыбыз көргөзгөн туура амалды кылгандардын сообу, бара турган натыйжасы алар үчүн жаннат бар экендигин, алар үчүн ал жакта түбөлүк ала тургандыгы, алар бул дүйнөдө өңү гана, балким сырты гана окшош болгону менен даамы такыр бөлөк боло турган. Ошондой эле бейиште түштө жесе, мисалы бир күн бир алдын жесе, андан кийинки жей турган өң жагынан эле окшош болбосо, даамдары такыр бөлөк экендигин мөмө жемиштер күтүп аткандыгын, алар ошон менен ал жакта түбөлүк ала тургандыгын сүйүнчөлөгөн эле. Эми бүгүнкү аят болсо, ва назала раддан ли кавлил яхуди لما ضرب الله المثل بالذباب في قوله وإن يسلبهم الذباب شيئا والعنكبوت في قوله كمثل العنكبوت деп 26-cı аятында, урматтуу жамаат, Аллах Таала Хадж сүрөсүндө жана Анкабут сүрөсүндө ва яслубухуму зубабу шай'a,
алардын мушриктердин сыйынып алган кудайчалары, өздөрү кудай кылып алган таштары эч бир нерсени жарата албастыгы, бир жада калса бир чымынды жарата албастыгы. Эгер ошол чымын алардын бир нерсесин алып кете турган болсо, алар кайра кайтара албастыгы, ал эч нерсеге жарабастыгы, жөн эле бир таш экендиги, жөн эле бир жыгач экендигин айткан аят түшкөн кезде, ошондой эле Анкабут жөргөмүчтүн үйү маселеси түшкөн кезде, кумурска жөнүндө түшкөн кезде, жана башка ошол кээ бир кичинекей бир алардын түшүнүгү боюнча түшкөн кезде алар ушундай бир сөздөрдү айтышкан эле. Кимдери айтышкан булар? Бул жерде имам Жалалейн, жосо Жалалейн тафсиринде имам Зуюти яхудтар ушинтип айтышкан дейт. Аяттын мааниси инналлаха ла ястахи ан yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Аллах Таала чындыгында Аллах Таала чиркейди жана анын үстүндөгү нерсени мисал келтирүү менен тартынбайт, уялбайт деген бир аят түшүп атат. Бул аят болсо ошол яхудтарга жооп болуп түшкөн. Яхудтар дегенден максат аз токтолобуз, себеби ушул аяттын түшүүсүнө бир канча себептерди айтышат. Яхудтар ушул сөздү айтышкан. Эмне деп айтышкан? Аллах Таала чымын менен, Аллах Таала жүргөмүч менен, Аллах Таала кумурска менен мисал кылып, эмнени максат кылып атат деген сөздү айтышкан. Ошондо Аллах Таала аларга жооп кылып, Аллах Таала Куранда бир нерсени чиркей же андан да кичинекей же андан да чоң болгон нерсени мисал келтирүү менен тартынбайт деп. Ал нерседен уялбайт деген маанини айтышкан. Ошол бул алардын айткан сөзүнө бул аят жооп болуп түшүп атат. Анан яхудтар деп бул жакта тафсирде келип атат. Чындыгында бир канча дагы көз караштар бар. Мушриктерге дагы түшкөн деп айтат бул аят. Эмне үчүн дегенде ошондой эле мунафыктарга түшкөн дейт. Анткени мурунку аяттар мунафыктар жөнүндө болуп келатып эле. Анан мунафыктар Аллах Таала ушул чиркей чымын чиркейлерди айтуу менен эмнени максат кылат? Аллах Таала бул айтуудан улуу Аллах Таалага. Эгер Аллах Таала улуу боло турган болсо, арзыбаган эң бир алсыз болгон мындай бир мааниси жок нерселерди мисал кылып эмне максат кылат деп ушинтип айтканда ошол аят түшкөн. Инналлаха ла ястахи ан yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha деп Аллах Таала ошол чиркей менен жанын үстүндөгү андан чоң жандан кичинекей нерселер менен мисал кылуудан тартынбайт деп. Анын балким адамдар билбей калышы мүмкүн. Анын ал чиркейдин кичинекейлигинде же чоңдугунда эмес, балким анын ичинде эмне деген сырлар жаткандыгын да кабар берип жатат Аллах Таала. Демек, ва назала раддан ли кавли яхуд ламма дарабаллаху ал-масала биз-зубаби фи кавлихи. Бул эмне үчүн яхудтарга түшкөн? Анткени урматтуу жамаат, биз мурунку сабактарыбызда эсиңиздерде болсо айтканбыз, гайрил магдуби да максат кимдер эле? Кимдер эле? Гайрил магдуби да максат яхудтар деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн тафсиринде айтып берген. Бирок пайгамбар яхуд жөөттөр да, магдуби дегенде жөөттөр деп тафсирлеп берип атат. Анан дол дегендерди бул насаралар деп, христиандар деп тафсирлеп берген. Бирок бул пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын тафсири ошолорго гана таандык болуп калат деген сөз эмес дегенбиз. Пайгамбарыбыз мисал ретинде гана ким ошолордун сыфатына түшүп калса, бардыгы ошолго кирип кете берет дегенбиз. Анан магдуби деген бул эгерде яхудтар деп пайгамбарыбыз мисал берген болсо, ошонун мисалында бул Бакара сүрөсү магдуби эмне үчүн ошол яхудтар жөөттөр магдуби деген Алланын наалатына калышты. Эмне себептен наалатына калышты? Наалатына калган себебин мына ошол себептерин бирөөсү ушул жерде башталып атат. Анткени жөөттөр эмне деди? Аллах Таала бул Бакара каякта түшүп атат? Бакара каякта түшүп атат? Мадинада түшүп атат. Мадинага баргандан кийин Мадинада кимдер бар эле? Мадинада жөөттөр бар болчу. Жөөттөргө ошол кээ бир жанагы Аллах Таала чымынды же жөргөмүштү же кумурска кээ бир мисалдарды алып келгенде, жөөттөр мындан эмнени максат кылып атат? Эгерде улуу Аллах Таала мындай нерсе менен мисал кылуу менен алек болбошу керек деген сөздөрдү Аллах Таала эмне деп жооп берип келип атат? Инналлаха, чындыгында Аллах Таала ла ястахи, тартынбайт деген маани. Ан yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Аллах эмне дешти? Ма арадаллаху бихази бизикри хази ал-ашяи ал-хасиса. Аллах Таала майда чүйдөн нерселер менен мисал зикир кылуу, мисал келтирүү менен эмнени каалады деп айтып жатышат. Ошондо Аллах Таала жооп кылып, инналлаха ла ястахи ан yadriba, Аллах Таала ан yadribaдан ан yaj'ala, мисал кылуу деген мааниси. Бул албетте биз
Жалалейн тафсирин жөнүндө айтып өткөнбүз. Жалалейн тафсиринде бир эле учурда ичинде мындай элге дагы жакшы түшүнүктүү болгон нерселер бар. Ошол эле учурда грамматикалык дагы эрежелер негизинде тафсирлеген. Мунун тафсир Жалалейн жөнүндө айтып өткөнбүз. Грамматиканын нерсесине токтолот, араб тилинин грамматикасы, наху деп коет, сарфка токтолот. Ошол жерде бул тафсирдин ичинде кыраат маселеси бар, ага токтолот, жана көптөгөн илимдерге токтолот. Ошол анан бул жакта яжала деген масалан дегенде ошол мафул, башка айтканда Аллах таала эмнени мисал кылды. Масалан бир мисалды деди да. Мафулун аввал, бул эми албетте арабчаны билгендер, студенттер үчүн зарыл нерсе. Ма болсо накиратун мавсуфатун бима бa'daha, өзүнөн кийинки нерсе бириликтеле. Бул ма эмеси яробу накира, накиратун мавсуфатун мафулун. Ошол учурда экинчи мафул болот. Ал башка эми ушул грамматиканын негизинде араб тилди окуш үчүн, араб тилди билиш үчүн, түшүнүш үчүн сөзсүз түрдө эмнесин окуш керек? Грамматикасын окуш керек. Ошол эле тафсирди түшүнүш үчүн грамматикасын окуш керек да. Бул жерде грамматиканы эмне үчүн алып келип атат? Грамматиканы алып келген себебинин натыйжасын айтат. Мен натыйжасын айтып берем. Айя масалин кана. Аллах таала кандай мисал болбосун, кандай мисал келтирбесин айтуудан, мисал келтирүүдөн тартынбайт деген маани. Азыркы айткан, өйдө жогоруда айткан мафул, накират мавсуфа дегендер ушул маанини билдирет да. Айя масалин кана, кандай мисал болбосун. Же болбосо аузаидатун ли та'кидил хиссати. Ма деген сөз араб тилинде бир канча маани билдирет негизиндечи. Инналлаха ла ястахи, мындай. Инна деген сөз чындыгында деген сөз. Шек күмөндөрдү кетирүү, шек күмөндөрдү катуу. Инналлаха, Аллах деген сөз лафзул жалала, бул Аллах. Инналлаха, чындыгында Аллах таала, ла деген жокко чыгаруу деген. Ла ястахи, тартынбайт, эмес, тартынбайт деген маани билдирет да. Мисалга мен ла акулу десе, ла ашрабу десе ичпейм, жебейм, ла ажлису десе отурбайм деген сыяктуу. Ла ястахи десе Аллах таала тартынбайт эмне кылуудан? Ан ядриба, бир нерсеге мисал келтирүүдөн деген маанини. Анан ушул жерде ла ястахи ядриба масалан деген сөздөн кийин ма деген сөз келип атат да. Ким окуп жүрөт? Эгерде Бакара сүрөсүнүн 4-чү бетин карасаңыздар, ушул жерде ма деген сөз келип атат да. Ма деген сөз бир эмеси мафул сани деп берип атат. Мен кичине аз грамматикага токтолуп атам, урматтуу жамаат. Анан ошол учурда заида деген маани. Заида деген сөзмөздү которсо ашыкча, бирок бул жерде ашыкча деген сөз муну алып салса болот деген сөз эмес. Балким ошол бир маанини күчөтүү маанисинде келет да. Күчөтүү маанисинде келет. Заидатан ли та'кидил хиссати. Ошол майда чүйдө нерсенин ал жадагас Аллах таала ал нерсе кичинекей бул нерсе болбосун. Адамдын көзүнө адам бул арзыбаган нерсени эмне мисал кылып атат. Андан дагы төмөн нерсе болбосун деген маани камтып атат. Аллах таала мисал келтирүү менен андан тартынбайт деп. Ва хува сигарул бак, бул бөдөк деген сөз. Ошол баудадан максат чирк фама бa'daha, эми заида боло турган болсо баудатан фама ba'da al-maf'ul ath-thani болуп калат. Maf'ul ath-thani бул грамматикалык эреже. Баудатан, баудат муфрадул бауд. Бауда деген сөз чиркей деген сөз, баудул чиркейлер деген сөз. Башка айтканда ва хува сигарул бак, кичинекей бир чиркей бар, анан бир кичинекей нерсе бар го, чымынга окшогон. Адам чагып кетет бир. Кызыл кылып кычыстырып. Ошол нерсени ошону кичинекейи деп. Фама фаука ай акбара минха. Ошондой Аллах таала чиркейди дагы андан дагы чоң болгон нерсени мисал келтирүүдөн тартынбайт. Башка айтканда тартынбайт деген маанisi караңыздар, урматтуу жамаат. Ла ятруку баянаху, аны баяндоодон, ачыктоодон таштап койбойт деген сөз. Эмне үчүн? Анткени ястахи, уялбайт деген сөз өзүчү. Өзү уялуу деген сөз, хая деген сөз, уялуу деген. Бирок уялуу Аллах таалага бул айтуу туура келбейт. Эмне үчүн? Уялуу деген сөз эмне, урматтуу жамаат? Не уялуу деген сөз? Уялуу деген бир айыпка жылуудан, же болбосо бир адамдын бети өзгөрүп кетүү, же бир аны айыптай турган нерсе жаман иштери менен айыптоодон коркуу болуп эсептелет, бир абал да, адамдын ичиндеги бир абал. Ал адам бүгүн бар, азыр мисалы уялышы мүмкүн, бираздан уялбай калышы мүмкүн да.
нерсе да, бул адамга таандык болгон нерсе. Ал эми Куранда инналлаха ла ястахи деген сөз Аллах Таала ла ятрук таштабайт деген маанини билдирет да. Себеби адамдагы сыфаттар Аллах Таалага берүү мүмкүн эмес. Анткени Аллах Таала бул бүтүндөй адамдын акылына келген, бүтүндөй мындай элестерден дагы аруу улуу болуп эсептелет. Аллах Тааланын заты дагы, Аллах Тааланын ысым сыфаттары дагы адамдын акылы жетпейт. Аллах Таала бул аламдын эч бир нерсесине окшобойт. Бул алам Аллах Таалага эч бир нерседен окшошпойт. Ал эми кээ бир сөздөр болсо болгону тилдик жагынан окшош калбас. Аллах Таала жаратуучу десе же ээси десе ал тилдик жагынан гана окшош. Анын акыйкатын адамдын акылы жетпейт. Себеби биздин акылыбыз ал нерселерден Аллах Тааланын акыйкатын, затынын акыйкатын, сыфаттарын акыйкатын жетүүдөн алсыз биздин акылыбыз. Биз ошол бул аламдын ичиндеги нерседен чыга албайбыз деген сөз. Демек, ла ястахиден максат эмне деп тафсирлеппиз? Ла ятруку баянаху, Аллах Таала ал кичинекей нерсе болсо да аны баян кылуудан таштап койбойт. Эмне үчүн? Лима фихи минал хикам. Анын ичинде көптөгөн эмнелер бар, умачамат, хикматтар бар. Биз балким билген да хикматтар бар, биз билбеген дагы хикматтар бар. Фама фауқаха. Бүгүнкү күндө эгерде YouTube'дагы же кайсы бир китептерде дагы чиркейдин үстүндө дагы бир кичинекей курт бар экендигин эмне кылды? Ачылыш кылды. Чиркейдин үстүндөгү ачылыш. Бирок албетте бул ошол максат ушул жердеги ошол деп так айтканга кескин түрдө айта албайбыз да. Кескин түрдө айтылбайт. Балким мисалы фама фауқаха деген Аллах Таала чиркейди мисал кылуудан тартынбайт. Жана чиркейдин фама фауқаха деген чиркейдин үстүндөгү нерсени, бир жаныбарды да же үстүндөгү нерсени дагы мисал кылуудан тартынбайт дегенде. Мурунку учурда тафсир муфассирлер эмне деп тафсирлеп берди? Андан акбар, андан чоң деп тафсирлеп берди. Үстүндөгү нерсе андан чоң деп. Мурунку муфассирлер тафсирлеп берип атат, тафсирчилер. Азыркы күндө чиркейдин үстүндө дагы бир курт бар экен деген эмне негизинде? Азыркы илимдин негизинде. Демек, Аллах Таала бизге бул Куран чындап Аллах Тааланын экендигине ишарат берип жатат да. Биринчи жараткандыктары жөнүндө, анан Куран жөнүндө ошондой эле чиркейди мисал кылып, чиркейдин үстүндөгү нерсени мисал кылып, анда чиркейдин үстүндөгү куртту кантип билет адам? Микроскоптор менен жанагы илимий ачылыш менен көрүп атат. Демек, Аллах эгерде пайгамбарыбыз өзү жазганда, алар мушриктер айтканда, яһудтар айтканда, эгер пайгамбарыбыз Куранды өзү жазганда, анда пайгамбарыбыз ошол чиркейдин үстүндөгү курт бар экендигин каяктан билмекте экен суроо. Демек, бул Аллах Таала бул алам жараткан, бүт махлукаттар жараткан, махлукаттардын баардык сырларын билет. Ошол ичиндеги балким биз билбеген дагы сырлар болушу мүмкүн. Онда ошол себептен ла ятруку баянаху, жада калса кичинекей чиркей жанынын үстүндөгү нерсени дагы мисал баяндап берүүдөн таштап койбойт. Лима фихи минал хикам, анда хикматтар бар дейт. Хикматтардын бирөөсү бүгүнкү күндө ошол чиркейдин үстүндөгү нерсе. Балким 100 жылдан кийин же андан кийин дагы бир ачылыш болуп, башка нерсе болуп калышы мүмкүн да. Ачылыш менен. Андыктан бир нерсе айтканда кескин түрдө айтпайбыз. Уламалар айтканда чиркей жана чиркейден дагы үстүндө турган жан-жаныбарларды максат кылсак болот. Ошол эле учурда азыркы илимий ачылышты дагы максат кылсак болот. Аллах Таала дагы эмнени максат кылган? Аллаху а'лам, Аллахтын өзүнө гана таандык деп дагы айтсак болот. Фама фауқаха. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق. فأما الذين آمنوا бул жерде урматчамат ал эми ыйман келтиргендер, Аллахтын барлыгын бирлигин жүрөгү менен тастыктап, тил менен айткандары, فيعلمون أنه الحق. Урматчамат, алар فيعلمون أنه الحق. Аллах Таала акыйкат экендигин билишет. Ошондой эле Аллах Таала акыйкаттыгын айтканын билишет. Ошондой эле бул мисал келтирилген нерсе Аллахтан экендигин дагы билишет деген маани. Фая'ламуна аннаху al-haq, ай al-masal. Al-haq деген сөз as-sabitul waqi'u mawqi'ahu. Акыйкат деген эмне, урматтуу жамаат? Хак дегенин бир маанисин айтайын, бул жерде келген маанилери. Мисалы азыр эшикте караңгы кирди, эшик жылуу десем, силер эшикке чыксаңар, мен айттым, эшик караңгы,
куфтан болуп калайын, куфтан болоюн деди. Мисалы, саат 7:18 десем, силер саатты карасаңар, 7 мен айткандан кийин ошол саат чындап 7:18 болсо, ошол сөзүм не болуп калды? Туура болуп калды, ошол акыйкат болуп калды да. Ошону хак деп айтылат. Мен бир нерсени айтсам, ошол нерсе реалдуулукта ошол нерсе болсо, ошону не деп айтат? Ошону хакыйкат деп айтат. Андан караңыз, фа'ламуна фa'аммаллазина аману фа'ламуна аннаху ал-масал хак. Иман келтиргендер бул Алланын бар экендиги акыйкат. Аллах Таала бул мисалды акыйкаттыгын айткандыгы акыйкат. Алла Таала акыйкаттан башка нерсени айтпайт. Ошондой эле бул мисалы дагы акыйкат экендиги. Чындап акыйкат. Асабитул вакиу, ал сабит деген сөз чындап вакый, реалдуулукта бар нерсе, мавкы дал өзүндөй деген. Мин роббихим, бул акыйкат жараткан Роббисинен экендигин иман келтиргендер эмне кылышат? Бул билишет, кабыл алышат. Ва аммаллазина кафару алими капыр болгондор, иман келтирбегендер, фаякулуна маза арада Аллаху бихаза масал, эмне деп айтышат? Аллах Таала бул мисал менен эмнени максат кылды деп айтышат. Тамиз максат бихаза масал. Тамиз бул мен эмени окуп берип атам, тафсирдеги. Тамиз деген сөз бул грамматикалык эреже. Тамизден максат бихаза масал деп берди. Ва ма бус истифхам инкарин мубтада. فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا. Bu yerdagi ma'da maqsad istifham inkari. Inkar degan so'z bunday emnege deb chetga qag'u so'rov belgisini bildiradi da. Ne maqsad qilyapti? Chetga qag'ib so'rov beruvni bildirgan so'z. Mubtada Evropdagi za bo'lsa bi ma'naladi bi silati xabarlat ayyu faidatin fihi. Boshqa aytganda Alloh taolo ушул азыркы aytgan grammatikalardan chiqqan erejesining natijasi ma'nosi ne bo'ldi? Ayyu faidatin fihi. Bu misalda emne payda бар dedi. Emne payda бар. Qala ta'ala fi javabihim. Alloh taolo жооп кылып не dedi? Ушул чиркей менен мисал кылганда эмне пайда деп айткан кезде Аллах таала жооп кылып, юдиллу бихи касира ай бихазал масал, ушул мисал менен көп деген адамдарды эмне кылып коет? Адаштырып коет dedi. Юдиллу бихи, дал деген сөз, адаштыруу, далла юдиллу, юдиллу адаштырып коет. Бихи деген сөз бихазал масал, ушул мисалдар менен касира көп деген адамдарды анил хак неден адаштырып коет? Акыйкаттан адаштырып коет. Эмне себептен урматтуу жамаат акыйкаттан адаштырып коет аларды? Эмне себептен? Эмне себептен аларды акыйкаттан адаштырып коюп жатат? Ли куфрихим. Алар капырлык, көшөрө капырлык кылгандыктары үчүн да. Огош бетер алардан ошол иман жолуна салуудан өттө көшөрө капырлык кылгандыктан огош бетер ошол мисал менен адашып. Башка айтканда бул мисалдар кээ бирөөнү сынайт да. Ошол менен кээ бир адамды ушуну көрүп туруп имандан чыгып кетиши мүмкүн. Аллах таала огош бетер адаштырып коет. Ошондой эле юдиллу бихи касира, юдиллу бихи бихадал масал касиран хак ли куфрихим бихи, капырлык кылгандыктары үчүн, ва яхди бихи касира, көп деген адамдарды ушул мисал менен кылып коет, кайра хидаятка салат. Анткени чындап ошол чиркейдин үстүндөгү жанагы бир куртту көргөндөн кийин, чиркейин көргөндөн кийин кээ бир адамдар бул чындап пайгамбар жазышы мүмкүн эмес деп иман келтиргендер. Яхди бихи касира деген ошол мисал менен көп деген адамдарды эмне кылып коет? Туура жолго хидаятка салып коет. Минал муъминина, муъминдарды ли тасдиқихим бихи, алар ошол нерсени чын деп, акыйкат деп, Алладан келген нерсе акыйкат деп тасдык кылгандыктары үчүн муъминдарды. Ва ма юдиллу бихи илля ал-фасиқин, ва ма юдиллу бихи илля ал-фасиқин. Аллах таала ва ма юдиллу бихи илля ал-фасиқин, ушул нерсе менен фасиктерди гана адаштырып коет дейт. Фасиктер деген сөз ким урматчамат? Ал-хариджина ан таатихи деп тафсирлеп берди. Аллах тааланын таат ибадатынан чыгып кеткендер деп. Аллах тааланын таат ибадатынан чыгып кеткендер. Аллах тааланын таат ибадатынан чыгып кеткендер. Фасик деген сөз бир канча маани камтылган, бир чектен чыгууну не деп айтат?
фасакка деп айтат да, чектен чыгып кеткен болсо. Аллах тааланын койгон чегинен чыгып кетүү эмне болуп калат? Бул фасык деген атка конуп калат. Эми фасыктын эки түрү бар Куранда, эки маанини билдирген. Биринчиси имандан чыгып кетүү мааниси, экинчисинен күнөө кылуу менен жөнөкөй эле адам, мисалы мусулман намаз окуйт, кээде туура эмес иш кылуу менен Аллах таала койгон чектерден чыгып кетүү менен фасык болуп калат. Мисалы бизде намазды таштап койгон адам эмне болот? Фасык деп аталат. Чектен чыгып кетүү. Чектен чыгып кеткен үчүн орозо келтат. Аллахтын баарыбызга орозо кармоо насип кылсын. Орозо кармай койсо, орозого бүтүндөй мүмкүнчүлүгү болуп туруп, кудурети болуп туруп, ден соолугу чын болуп туруп, жалкоолуктан эле кармай койсо, ал эмне болуп калды? Аллах таала койгон нерседен чыгып кеткендиги үчүн фасык болуп калат. Жана ушул сыяктуу зекет, мисалы, зекет мүмкүнчүлүгү болуп туруп бербей койсо, ал эмне болуп калат? Ал фасык деген ат болуп калат. Эки мааниси бар деди Куранда. Биринчиси ошо биртикабил кабир, чоң күнөөлөрдү кылуу менен, урматтуу жамаат, чоң күнөөлөрдү кылуу менен фасык айланып калат, же болбосо имандан чыгып кетүү менен. Ома юдиллу бихи илля аль-фасикин, бул жердеги маанилердин бирөөсү демек, Аллах таала ошондой фасык адамдарды адаштырып коет деп. Чычканга дагы фуайсака деп айтат. Ушу фасык деген сөздөн алынган экен. Чычканга дагы. Эмнеге? Чычкан өзүнүн уясынан чыгып, тамак ашты, буудайды же бир нерселерди барып бузуп, кичинекейлерди кемирип, жеп, талкалап бузгандыгы үчүн фасык деп аталып калып атат да. Адамдар да ошол чектен чыгып кеткенде, биринчиден өзүнө эмес, өзүнүн кылган иши башкаларга да зыян берип, башкаларды да бузуп, башкалар туура эмес жолго салгандыктан да эмне болуп калат? Фасык болуп калат да. Ома юдиллу бихи илля аль-фасикин. Аллах таала ошондой фасык болгондорду гана не кылат деди? Адаштырат деди. Фасык болгондорду адаштырат. 27-аят. Аллазина на'тун. Эми урматтуу жамаат, бул жерден баштап ошол башка айтканда фасыктардын сыфаттарын айтып баштайт. Биринчиден, аллазина на'ат янкудуна ахдаллахи, Аллах таала менен уадалашкан келишимди бузушат. Аллазина янкудуна ахдаллахи. Ма ахидаху илейхим фил кутуби минал имани би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллям. Фил кутуби, бул жердеги биринчи жалпы маанисин айта кетели. Аллах таала бир канча бул жерде чындап. Бир көз караш, мисалы биз качантан бери мусулмансың дегенде кандай сөз бар эле? Аль-мусактан бери мусулманмын деп. Ошо аль-мусак деген сөз эмне? Аллах таала адам баласынын адамдан белинен бүт зуриятын акыл берип, аласту би роббикум, жараткан роббиңер эмесмин деп коолу бала деп айткан. Ооба, сен биздин жараткан роббибизсиң, жаратканыбызсың деп биз Аллах таала менен уада кылганбыз. Ошол уадасын бузгандар деген маани бар ичинде. Ошондой эле мисалы Торатта Муса алейхиссалам китебинде, мурунку пайгамбарлардын китептеринде эгерде пайгамбар келе турган болсо, аны колдош, ага иман келтириш, ага каршы чыкпас, аны ээрчиш жөнүндө уада бар эле, уадалашуу бар эле. Ошол уаданы бузгандар деп келип атат да. Себеби яхудтар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды эмне кылышкан? Билишкен пайгамбар экендигин, аллазина я'рифунаху кама я'рифуна абнахум, алар пайгамбарды өзүнүн балдарын билгендей билишкен. Анан эмне үчүн ошол жөөттөр Мадинага жашап калышкан, урматтуу жамаат? Не деген эмне үчүн? Эмне үчүн ошол арабтардын арасында жөөттөр жашап калган эле? Анткени өзлөрүнүн китептеринде алар акыркы пайгамбар чыгат деп билишкен. Акыркы пайгамбар ошол азыркы Мадина, мурунку аты Ясрип, ошол жакта чыгат деген бир эмеси бар эле да, белгилери. Анан демек ошол жакта тыкса, чыга турган болсо, пайгамбарлардын баары биз чыгат, демек биз ошого барыш керекпиз деп ошол жакка көчүп алдында илгери барып калгандыгы айтылат да. Анан барып ошол өзлөрүнүн ошол жактан бизден чыгат деп пайгамбар күтүп отуруп, анан чыкса биз колдойбуз, биз ага жардам беребиз, ага ээрчийбиз деп бүт ошол пайгамбардын сыфаттарын билип, анан пайгамбарыбыз чыккандан кийин анан тескериден бурулуп кетишип атпайбы. Демек ошол аллазина, алар фасиктер кимдер болуп атат? Аллазина сыфат болот. Биринчи 3 түрлүү сыфатын айтат. Биринчи аллазина янкудуна ахдаллах. Биринчи алар китептеринде пайгамбарга ээрчүү жөнүндө уадаларын бузушат.
минал имани би Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мин баъди мисақихи таукидихи алейхим. Алар мин баъди мисақихи уадалашкан эле, келишкен эле, өтө бекем келишкен. Биз аябай сөз беришкен да, катуу бекем сөз беришкен. Жөн эле ооздон эмес, аябай чындап сөз беришкен нерселерин бузушат. Биринчи сыфаты, экинчи сыфаты алардан ва яктауна ма амараллаху бихи айюсала минал имани бин наби ва рахими ва гайри залика. Аллах Таала байланыш керек экендигин, байланышты милдет кылган буйруктарын үзүшөт. Башка айтканда, эмнени байланыш керек? Биринчиден иманга байлануу, аны үзүшөт. Ошондой эле пайгамбарга байлануу, аны үзүшөт. Дагы бир маанилердин бирөөсү тууган уруктар менен байланыш. Себеби айюсала деген сөз байланыш деген. Ошондо Аллах Таала байланышты үзбөгүлө деп буйругун ваяктаун бузушат, үзүп салышат дейт. Ваяктауна ма амараллаху бихи айюсала минал иман. Иман маселеси пайгамбарга ээрчүү. Ушундай эле эмне дедик? Иман келтирүү Алла менен болгон байланышты. Пайгамбар менен болгон байланыш, туугандар менен, жакындар менен болгон байланыш, мусулмандар менен болгон байланышты үзүшөт деген маани. Бул фасиктердин сыфаттары кетип атат. Ва яктауна ма амараллаху бихи айюсала минал имани бин наби ва рахим ва гайри зан жана башка. Ва ан бадал мин домирин бихинин бадали болот. Ва юфсидуна фил ард. Ошондой эле үчүнчү сыфаты булардын. Ва юфсидуна фил ард, жер бетинде эмне кылышат булар? Бузукулук кылышат. Бил мааси, күнөөлөр менен, ва та'виqi анил иман, иманга тоскоолдук кылуу менен. Элдер иманга кирүүсүнөн тоскоолдук кылышат. Кандай тоскоолдук кылышат? Кол менен, күч менен, бүгүнкү күндө эмнелер менен, ар кандай китептер менен болсун, шек күмөндөр менен болсун, кинолор менен болсун, сериалдар менен болсун, кыскасы адамдардын туура жолго кирүүдөн бүт бардыгын ойлорун чачып бузушкандар. Бил мааси ва та'виqi анил иман. Андан кийин ва юфсидуна фил ард. Алар жер бетинде бузукулук кылышат деди. Көптөгөн күнөөлөрдү кылыш менен, күнөөлөрдү өзү кылыш менен эле эмес, балким өздөрүнүн менен чектелбестен башкаларга да күнөөлөрдү кылдыруу менен. Булардын кылган нерсеси жер бетине таасир берет. Алар кимдер? Фасиктер деп Аллах Таала сыфаттап атат. Ва юфсидуна фил ард бил мааси ва та'виqi анил иман улаика деген дал ошолор деген. Алар маусуфуна бима зукира, сыфатталгандар. Биринчи кандай? Аллах Таалага берген уадаларын бузушат. Аллах Таала байланышты үзбөгүлө деген буйруктарын кесишет. Жер бетинде бузукулук кылышат. Мына ошолор жогоруда сыфатталгандар хумул хасирун. Алар чыныгы хасир болгондор дейт. Хасир деген сөздүн мааниси кемүү деген маани, урматтуу жамаат. Кемүү деген маани билдирет. Эмнеден кемүү? Жоксо зыянга учуроо деген маани. Вал аср иннал инсана лафи хуср, зыянда деген маани. Эмне кемүү атат? Аларда иман келтирип, жакшы амалдарды кылып, түбөлүк бактылыкка жетүү, түбөлүк рахатка жетүү мүмкүнчүлүгү бар эле. Ошондой мүмкүнчүлүккө жетүүдөн ошол эмнеси эмне болуп атат? Кемип кетип атат да. Кемип кетип атат. Башка айтканда, чыныгы зыянга учурагандар, чыныгы хасирдун мааниси дагы бир халак, жок болуу деген мааниси. Чындап кыйрап калгандар, чындап бактсыз болуп калгандар дал ошолор дейт. Улаика хумул хасирун деп ушул аятты бүтүрдү. Башка эч ким эмес, чыныгы хасир болгондор мына ошолор. Хасирун лимасирихим иланнар, алар кыйрап калды, чыныгы бактсыздыкка жетти. Эмне себептен? Лимасирихим иланнарил муаббадати алейхим. Алардын бара турган жери эмне болду? Түбөлүк тозок, түбөлүк отко киргендиктери, ошол жакка баргандыктары үчүн. Фасиктерди айткандан кийин 28-аятында кайра Аллах Таала кайрылып мындай деп атат. Кейфа такфуруна я ахла Макка. Биллахи, Мекке элине кайрылып жатат. Ошол эле учурда ошол пайгамбардын орунда Меккеге, анан ошол бул аят каякта чыгып атат? Мадинада чыгып атат. Кейфа такфуруна, силер биллахи, Аллах Таалага кантип капырлык кыласыңар деген аят. Кейфа такфуруна биллахи я ахла Макка, эй Мекке эли, Аллах Таалага кантип капырлык кыласыңар? Ва кад кунтум амватан,
нутафан фил аслаб, силер бир өлүк элеңер дейт. Өлүктөн максат силер белде, атанын белинде бир суу элеңер дейт. Суу бул өлүк деген эле сөз. Фа ахиякум фил архам, силерди жатындарда ва дунья, дүйнөдө энин курсагына келгенде жан киргизди, бул дүйнөгө чыгарды. Бинафхи рухи фикум, жана денесине жан салуу менен фа ахиякум, силер тирилтти. Вал истифхам литтаъжиб мин куфрихи ма қиямил бурхан. Бул жерде кайфа деген сөз кандайча, кантип деген суроо, бул таңгалууну билдирет дейт. Мааниси таңгалдыруу суроо. Кантип, кандайча, кантип эле, кантип деген суроо таңгалып жатат. Кандай таңгалып жатат? Урматчымат, истифхам литтаъжиб мин куфрихи ма қиямил бурхан. Аларга Аллахнын бар экендиги ачык айкын далилдер келди, бурхан келди. Четке каалбай турган далил келди. Пайгамбарыбыздын ошол төрөлүштөн баштап пайгамбарлык келгенден кийинки абалын алар эң жакшы билишкен. Ага чейин пайгамбарлык келүүдөн алдыңкы Фил окуясын, Аллах Таала Каабаны кантип сактагандыгын бардыгын жакшы билишкен. Ибрахим алейхиссаламдан бери келаткан нерсенин бардыгын жакшы билишип туруп, анан Аллах Таала аларга ошол ачык айкын далилде турса, кантип силер Аллах Таала капырлык кылып атасыңар деп кайрылып жатат. Кайфа такфуруна биллахи ва кунтум амватан. Аулит таубих, же болбосо кайфа дегендин мааниси, кайфа деген сөз кандай деген маани, кантип деген маани, бир мааниси таңгалып атат, кантип силер ушунча далилдер турса башкага бурулуп кетесиңер. Же болбосо экинчи мааниси таубих, таубих деген жемелөө да. Ушундай нерсе турса сен эмнеге бурулуп кетип атасың деп аны ошолорду жемелеп жатат. Сумма юмитукум инда интихай ажаликум, Сумма юмитикум инда интихай ажаликум, кийин силерди ажалыңар келгенде бул дүйнөдөн өлтүрөт, ажалыңарды алат дейді. Сумма юхийикум бил баъс, кийин кайра кыямат күнүндө тирилтет. Сумма илейхи туржаун, кийин Аллах Таалага кайтып барасыңар дейді. Тураддуна баъдал баъси, тирилгенден кийин Аллах Таала кайтарыласыңар. Фаюжазикум би аъмаликум, Аллах Таала силерге ошол амалыңарга жараша жакшы амалдарга сооп, жаман амалдарга жазасын берет деп ушул аят менен бүтүрдү. Андан кийинки аят 29 аятты болсун иншалла эмки сабакта улайбыз буюрса. Азыр 5 мүнөт калды. Ушул жерден сабагыбызды бүтүрөлү. Валхамдулиллахи роббил аламин ва саллаллаху аля сайидина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин ва ахиру дa'wana анил хамдулиллахи роббил аламин. Bi rahmatika ya arhamar rahimin.